Ассаламу алейкум достор. Күлкім келіп атат, дагы эле күлкім келіп атат. Жакында интернеттен көрүп калдым. Кыргызстанда права алыш үчүн 10 ай окуш керек дейт. Жаман күлкім келди да. Дүйнө жүзүндө андай нерсе жок. Америкада жана өзүңөр элестеткиле, трак 25 метровый 40 тонниктерди айдаш үчүн СДЛ правасын ашып кетсе максимум 2 жума окуп туруп алышат да. 2 жума окуп, pre-trip inspection тапшырып, жолго чыгып road тест деп коет, аны тапшырып 2 жумада алат. Анан жеңил машинаны правасын алыш үчүн 10 ай окуса, бул деген бир өзүнчө эле училище же бир окуу жайды бүткөндөй болуп калат экен да. Эң негизгиси, Кыргызстанда билебиз да, барат гаишниктин чөнтөгүнө акчасын салат дагы праваны алып алат. Анан ошолор правиланы бузуп атат да. Эгерде 1 ай ашып кетсе 2 ай окутуп туруп, экзамен тапшырып, үйрөтүп бардыгын, анан праваны берип койсо эч ким нарушать этпейт. Эч ким правиланы билбейт да. Анткени деген акчасын берди, сатып алды, жолго чыгып атат, анан аварияларды кылып атат. Муякта деген тракты 25 метровый 40 тонниктерди айдап алып канча деген мекендештер, 10 миң деген, 20 миң деген, 30 миң деген мекендештер иштеп жүрөт. Американын полностью башынан аягына чейин кыдырып жүрөт. Калифорниядан баштап Мейнге чейин барат. Күнүгө элестеткиле, күнүгө 1000 майл. 1000 майл деген 1600 километр айдашат да суткасына. 1600 майл айдап, Американын жолдорунда, шаарларында жүктөрдү ташып жүрөт. Не деген кышында, гололедто, Black Ice деп коет муяктачы. Уят. Муякта отуруп алып, Америкадагы мекендештер күлүп атат. Дүйнө жүзү күлүп атат да. 10 ай окутуш. Не деген жеңил машинаны 10 ай окутуш. Жеңил машинаны муяктан деген көп эле адамдар жана досавка окшогон жерге барып, бир эле күн отуруп коет, видеосун көрөт, правилаларына даярданып, экзамен тапшырып, анан барып эле экзамен тапшырып алып коет. Самый главный, эң негизгиси, правиланы жакшы билиш керек, машина айдаганды билиш керек. Аны аюулар деле велосипед деп атпайбы, мотоцикл деп атпайбы. Же ошо аюуларды бир 10 ай окутуп, анан эметип атып, аюуларды жакшыраак үйрөтсөң, 1 жумада эле мотоцикл тээп кетет. 10 ай деген уят нерсе. Эптеп кылар иш жок эле адамдарды, элдерди кыйнай бересиңерби? Акчаны албагыла, коррупцияны токтоткула. 1 ай окутсаңар мондай жетет достор. Правиланы үйрөтүп, машинаны айдатып, анан койсоңор, анан закондор чыгарып коюш керек. Спиртной ичкен водительдерди 5 жылга лишение. Мындай нарушение кылсаңар штрафтарын көбөйтүп коюш керек. Эч ким нарушение кылбай эле айдап жүрүшөт. Ай, ах, чиркин жашоо дейбиз да. Кийинки эфирден жолукча, сак саламатта калыңыздар. Дагы эле күлкүм келип атат. 10 ай, аюулар деле 1 жумада үйрөнөт, анан 10 айда программисттин окуусунда 10 ай окубайт. Алты эле айда окуп коет. Ах, чиркин жашоо. Депутаттар молодцы, жакшы депутаттар келиптир. Алга, ийгилик, Кыргызстан өсөлү, өнөлү.